Алмаз Акынжач, мынау мен дагы ошол жарандар кайрылды эле. Азыр жогоруда мен коллегам айтып өттү. Крипвалюта боюнчачы ушу түштүк региондо аябай катуу айтып атат да, ошол боюнча иш алып барылыш керек. Чынында эле ошо бир айда $1 баягы монета деп айтат да, бир монетаны 100 миңге чейин чыгарам деп атат да. Албетте биздин жарандарыбыз баягы жөнөкөй жарандарыбыздын байып кетишин баарыбыз эле каалайбыз да. Бирок бул дагы баягы эксанга окшоп кийин бүт биздин жарандарыбыз ушу сызга отуруп калбаса, ушуга ички иштер министрлигине, санариптик министрлигине жана улуттук банк маалымат берсе, чынында эле кандай? Ушул чындыкпы же жалганбы астын алачы, иш алып барбасак кийин кеч болуп калат да. Андан сырткары мына мага ошол кайрылып атышат, мектептен, балдар бакчасынан баягы директорлори, анан тех персоналдары да. Себеби бүгүнкү күндө алардын айлыктары мына бул мугалимдер, тарбиячылар 30 миңден 40 миңге чейин алган болсо, ушул директорлор, тех персоналдар болгону 10 миңден 15 миңдин тегерегинде алышат экен да. Ушул себеби эмнеде? Ушуну дагы бир тактап, билим берүү министрлигиби же биздин өкмөтүбүзбү ушул боюнча, маяна боюнча дагы бир жансыл мындай түшүндүрмө берип койсо жакшы болот эле. Андан сырткары бүгүнкү күндө чынында эле ошто баягы бизде коопсуз шаар бүгүнкү күндө келип атат, төлөмдөр келип атат, штрафтар келип атат, чоң айып пулдар. Ушуну көбүнчө айыл жеринде келгендегилер көбү билбей атат да. Себеби бүгүнкү күндө бизде ошол жерде чынында эле жол чийиндилери чийилген эмес. Ошого ылайыктап баягы жолдор да жасалган эмес да. Ушуну же болбосо астын ала ошол жердеги коопсуз шаардын жетекчилиги мынау телевидение аркылуу, соц тармактар аркылуу бир мындай билдирүүлөрдү берип, маалымат берип койсо, ушундай ушул жерге келгенде ушул могул жерлерде мисалы үчүн айып пулдары бар, төлөйсүздөр дегендей бир түшүндүрүү иштерин жүргүзсө. Себеби көпчүлүгү билбей эле ушундай бир кабылып калып атышат да. Ушул нерселерди эске алсаңыздар, керектүү ушу тиешелүү министрликтерге, жетекчилерге тапшырма берип койсоңуз. Чоң рахмат.